Кыргызстанда аскер кызматын өтөп жаткан дагы бир баланын катуу сабалышы боюнча ишти аскер прокуратурасы карай баштады. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул окуя боюнча 6 аскер кызматкери тергөөнүн жыйынтыгына чейин ээлеген кызматтарынан убактылуу четтетилгендигин билдирди. Учурда аскери кызматын өтөп жаткан балдарга зомбулук көрсөтүү окуялары канчалык жайылган деген суроо менен укук коргоочу Азиза Абдрасуловага кайрылдым. Каршы бул аскер бөлүктөрүндө уруп сабоо, кыйноо фактылары, ошону менен бирге эле баягы басмырлоо, мындай жестокий обращение деп коебуз, катаал мамилелер тез болуп турат. Бирок ал коомчулукка чыкпайт да. Коомчулукка качан гана аскери жоокер каза болуп калган убакта же болбосо өзүнө оор бир денесине залал келген убакта гана коомчулукка чыгат да, калган убакта чыкпайт. Бирок көнүмүш адат болуп калган да. Эсиңизде болсо керек, 10-15 жылдан бери биз дагы башка маалымат каражаттардагы аскердеги зомбулук маселесин көтөрүп эле келатабыз. Ушул жылдары жагдай кандайдыр бир оңолдубу? Эң биринчи биздин уюмга 2012-жылдары кайрылышканда ата-энелер, балдары ошо армияда каза болуп калгандар. Анан 2012-жылда биз алар менен иштеп, 2014, 2015, 2016-жылы 3 жыл катары менен биз ошо аскер бөлүктөрүнө барып байкоолорду жүргүзгөнбүз. Ал байкоолорду биз генеральный штаб менен, военный прокуратура, омбудсман, алиги неме кыйноолордун алдын алуу борбору менен ошо аскер баягы Минобороны ошолор менен чогуу өткөзүп, анан бир топ мындай ушундай уруп сабоо, кыйноо фактыларынын себептерин изилдеп, чогуу изилдеп чыкканбыз. Биз 3 отчет чыгарганбыз ошол боюнча. Мамлекеттик органдарга бергенбиз ал боюнча. Анан кээ бир маселелери чечилди десем дагы болот. Тилекке каршы 2017-жылдан баштап бизди ошо жарандык көзөмөлдүү аскер бөлүктөрүнө чектеп койду. Биз ошол боюнча кайра баягы байкоолорубузду жүргүзө албай калдык. 2017-жылы бир дагы мына өзүнүн аскерде каза болгон факты катталган жок. 2018-жылыдан баштап баягы көбөйүп, 2019-жылы абдан көбөйүп кетти. Уруп сабоо фактылары ачылды. Баягы эки колунан ажыраган бала, көзү көрбөй калган, буту кесилген балдар, ошондой фактылар аябай көбөйдү. Анан пандемия башталып кетти. Биз дагы мындай воинский частарга бара албай калдык. Анан эми азыр мына көрүп атасыңар, кайра баягы 2010-2012-жылдагы абалга кайра кайтып келип калдык да, калды бизге. Азиз айым, бул армияда кайтыш болуп калган же болбосо ден соолугуна катуу залалга кеткен балдардын окуяларын тергелип, ошого күнөөлүү адамдар табылып соттолгон учурлар болгонбу? Болгон деп айтсам да болот. Мисалы үчүн 2015-жылы болсо керек эле Майлуу сууда бир мурунку чакырылган жоокер, кийинки жаңы келген жоокерди муштап, бул Майлуу суудагы воинский частта болгон, ал Кадам жайдан келген бала экен. Анан ошол эми муштаган жоокерди гана жоопко тартылып калды да, бирок ошолордун үстүнөн көзөмөл кылган командирлердин жоопкерчилиги жок болуп калды. Бир гана биздин андагы жетишкендигибиз ата-энесине компенсация алып бердик. Анан бирок ошого күнөөлүү дегендер мындай баягы шарттуу эле, условный эле жаза алып калышты да. Именно көбүнчө уруп сабоолор ошо прапорщик, баягы контрактниктер тарабынан болот да. Анан алар түн ичинде акча салык салып, мага эдин салып кел дегендер, болбосо арак, сигарет, пиво барып жанында магазинден сатып алып кел деп карызга жаздырып кел дегендер дээрлик ошо контрактник службадагылар тарабынан болот да. Сиз айтып аткан жагдайлар армия эмес эле абакка окшоп турат да. Ата-энелер ушундайларды уккандан кийин уулдарын армияга жибербей койсо, абал оңолсун деп кандайдыр ультиматум койсо эмне болмок? Эми андай кылганга ар бир могу окуялардан кийин ар бир ата-эненин укугу бар да. Анан ким эле ошо 18-19 баласын төрөп, чоңойтуп, анан армияга берип, анын сөөгүн алгысы келсин, же болбосо мындай майып болуп калган баланы алгысы келсин. Ошондуктан бизде али комитет солдатских матерей деген бар. Бирок ал комитет солдатских матерей деген ошо неменин Миноборонанын ичинде да, ошолордун зарплата алып отургандар. Ошо Миноборонадан отставкага чыккан полковник, подполковниктер да. Ошондуктан алар эч убакта өзүнүн мурунку эле кесиптештерине каршы чыга албайт. Анан дагы бир жагдай, бул армиядагы болгон зомбулук дароо эле коомчулукка, ата-энесине даже жетпейт да, дароо элечи.